Арбаздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда ошо алдыдагы Бишкек шаарында киргизиле турган өзгөрүүлөр жана Бишкек шаарындагы бүгүнкү күнгө болгон абал тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынын аппараттын жетекчиси Балбак Төлөбаев мырза маалымат бермекчи. Түз жолуну сиздер ЛТР КТРК Ала-Тоо 24 Пирамида 5 канал облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг руководителя аппарата мэрии города Бишкек Балбака Төлөбаева относительно о изменениях на выходные дни в городе Бишкек и о ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Балбак мырза, сөз сизде. Урматтуу шаардыктар, урматтуу шаардын коноктору, өзүңүздөр билгендей күн санап коронавирус илдети шаарыбызга жайылып баратат. Көп эскертүүлөргө, көп айтылган чараларга колак төшөбөгөнүңүздөрдөн улам мына коронавирус илдети Бишкекке жайылып кетти. Коронавирус илдети азыр биздин жаныбызда, кошунабызда, ар кайсы жерде. Ошондуктан мына бүгүн биз тарыхый антирекордду көрдүк. Бишкек шаарында коронавирус илдети 100дөн ашты. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ушул жерден, ушул абалдан пайдаланып, мен кыргызстандыктарга айтат элем. Урматтуу кыргызстандыктар, соцсеттерде коронавирус жок, баары жалган, бул Билл Гейтстин оюну, Аркынын оюну, Беркиндин оюну деп атуушуга жеттик. Мен сиздерден суранам, шаардыктарды жана өзүңүздөрдү мындай туура эмес иштерге, жалган акыбалга түртпөзөңүздөр. Ошого түртпөй атып, мына ушул акыбалга жеттик. Азыр Бишкектин көп жерлеринде көптөгөн телефон чалуулар болуп атат. 118 уже толугу менен толуп калды келген чалуулардан. Ошонун негизинде сиздерден сураныч. Биз азыр эки нерсе менен күрөшүп калдык. Биринчиси, мурун коронавирус менен күрөшүп атсак, азыр биз психоз, тамак оорусу деле, кулак оорусу деле, башка нерсеси оорусу деле уже коронавирустан шектенип чала баштаган экинчи фронт ачып алдык. Сиздерден суранабыз. Акыбал оор болбосо, сабырдуулук менен, жакшынакай өзүңөрдү карап, эми мындай сабырдуулук менен мамиле кылганга өтүңүздөр. Бүгүн Бишкек шаарында 100дөн ашты. Бул өтө коркунучтуу. Азыр биз суббота, воскресенье дем алыш күндөрү муниципалдык транспортты толугу менен жаап атабыз. Бул автобус менен троллейбустар, микроавтобустар. Ошону менен биргеликте мынакей бизде бүгүн токтом чыкты. Эпидемиолог жана эпизодический комиссиянын негизинде биз суббота, воскресенье күндөрү Бишкек шаарында толугу менен, мына орусчасын окуп коеюн, уруксат берсеңиздер. Первое. Ограничить деятельность в выходные нерабочие дни. Общественный транспорт, а именно перевозка пассажиров в общественном пассажирском транспорте, в троллейбусах, автобусах и микроавтобусах, организованных таксомоторных службах. Биз ушул суббота-воскресенье күндөрү автобусту, троллейбусту жана такси кызматтарын Бишкекте жабабыз. Убара болуп, суббота жана воскресенье күндөрү, дем алыш күндөрү Бишкекке келбей эле коюңуздар. Биз толугу менен ушул иштерди жабабыз. Себеби бул биз мону коронавирус жайылуу бир цепочкасын үзгөнгө бир аракет. Көбүнчөсү бул ушул транспорттон жугуп атат деген кичинекей күмөнүбүз бар. Андан кийин жанакы базарлардан жугуп атат, базарларда отурат. Биз базарларды биринчи күн сайын жаап атабыз. Себеби өзлөрү чечим кабыл алышты.
Бишкек шаарында толугу менен Дордой базарынан тышкаркысын азырынча бүткүл базарларды биринчи күнү жабабыз. Себеби ал күндөрү алар дезинфекция иштерин жүргүзүшөт. Азыр Дордой менен полный толугу менен скрининг жүргүзүп атабыз. Андан башка Дордойдо да өзүнүн Дордой базарынын администрациясы менен иштеп атабыз. Дордой базарында жүргүзүлгөн иштер боюнча да кошумча айтабыз. Бирок, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мына биз коронавирус боюнча эми өзүңүздөр ойлосоңуздар, жай мезгилинде кайдагы грипп оорусу болбойт. Бул вирус. Силер айткан нерсени укпай, биздин өкмөттүн, биздин бийликтин, медиктердин айткан нерсесин уккан жоксуздар. Ошондуктан бул ишти жайылтып алдык. Азыр мен сиздерден бир нерсени суранам. Биз ар бир үй, ар бир көчө, ар бир адам үчүн күрөшүбүз керек. Ким кай жерде болбосун, өзгөчө Бишкек шаарынын тургундарына кайрылам. Урматтуу квартальныйлар, МТУ, акимият, биздин күчүбүз баарынын бул ооруну жеңгенге жетпейт. Бирок эл менен, блогерлер менен, коомдук ишмерлер менен, коомдогу активист жарандар менен биз бул ишти жеңе алабыз. Биз ар бир үй, ар бир көчө үчүн күрөшүбүз керек. Аларды жарандык активисттер, мен сиздерди баардыгыңыздарды чакырат элем. Мына буреки Бишкекте болуп аткан иштерди чогуу чараны утуп, жеңип, элдерге түшүндүрүү иштери менен биз чогуу иштешибиз керек. Антпесек биз бул ооруну жеңе албайбыз. Эгерде бул ооруну жеңе албай жайыла бере турган болсо, анда биз борбордук штабка Бишкекти бир 15-20 күнгө жапканга, балким жапканга сунуш беришибиз мүмкүн. Бул биздин укугубуз. Себеби биз шаардыктардын ден соолугун, алардын өмүрүн ойлошубуз керек. Ошондуктан, урматтуу шаардыктар, дагы бир жолу кайрылам. Кандай пикирде болсоңуз болуңуз, кандай көз карашта болсоңуз болуңуз, бирок биз элдин, шаардын ден соолугу, алардын келечеги үчүн биз күрөшүбүз керек. Ошондуктан сиздерден өтө көп суранам. Бардыгын айтып түшүндүрүңүздөр. Бул оору бар, бул оору жайылып атат. Ошондуктан биз бардыгыбыз бул оору менен бирдикте, өкмөт менен, жергиликтүү бийлик менен, коом менен, эл менен чогуу күрөшүбүз керек. Бабак мырза, ушул ишемби менен жекшемби күндөрү коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторандар кандай тартипте иштешет? Биз азыр борбордук штабка мындай сунуш бердик. Эгерде базарлардан тышкары кафе, ресторандар, кичинекей кафелер, кальян барлар жана башка ушул элге тамак бере турган, кыргызча айтканчы жөнөкөй тил менен жайлар биз берген алгоритм негизинде иштебесе, анда биз эмдиги жумадан баштап коомдук тамактануучу жайларды, столовыйларды, кафе, ресторандарды, түнкү клубтарды, балким биз билбеген 50дөн ашып кеткендер болсо, биз аларды кечки 10дон эртең мененки 5ке чейин жабышыбыз керек. Эртең биз карантин киргизбестен, коменданттык саат киргизбестен, эгер дагы эле ушундай күчөп баратса, кечки 10дон эртең мененки 5ке чейин шаардын бардык тармагына дезинфекция иштерин жүргүзүү боюнча жабуу сунушун борбордук штабка биз беришибиз мүмкүн. Чоң рахмат. Эгерде мүмкүн болсо, эми кыскача расмий тилде айтып берип койсоңуз. Уважаемые друзья, как вы знаете, у нас сегодня исторический антирекорд был. Бишкек, заболевший коронавирусом, уже достигло около 100 человек, поэтому мы вынуждены обратиться к вам, что субботу-воскресенье мы закрываем приостанавливаем или останавливаем общественный транспорт, автобусы, троллейбусы и официальные таксомоторные парки. Пожалуйста, сидите дома. Мы должны разорвать эту цепь, которая нас окружает. Это коронавирусная инфекция. Мы думаем, что если дело так пройдет, это так будет продолжаться, что мы с 10 вечера до 5 утра
мы должны еще закрыть все кафешники, рестораны и увеселительные мероприятия, увеселительные места. Потому что мы должны уже до карантина, до введения чрезвычайного положения вести эти мероприятия. Почему? Потому что у нас каждым днем увеличивается рост заболевания коронавирусом. Мы вас очень просим, не выходите по вечерам из дома, сидите дома, помогайте друг другу. Мы каждый дом, за каждый квартал, за каждую улицу должны бороться уже. Уже все, вирус возле нас, вирус уже среди нас, вирус уже в городе, на рынках, на общественном транспорте. Поэтому я вас очень прошу, вы когда-нибудь видели, что летом болели гриппом? Это не грипп, это коронавирус. Она быстро распространяется. Я вас очень еще раз прошу, ради своих близких, ради себя, ради родителей, ради детей, чтобы вы сохраняли безопасность ваших детей. Не выпускайте их на улицы. Соблюдайте, пожалуйста, дистанции. Носите маски. Вот наш аксессуар в жизни, вот видите, это есть гигиенические антисептики. И это маска. Вот это две вещи. И третье – это дистанция. Они сохраняют вашу жизнь. Вот эта маска, например, стоит 20 или 27 сомов, но она сохранит вашу жизнь. Это антисептик, может быть, недорого стоит, но она тоже сохраняет вашу жизнь. Пожалуйста, используйте антисептики, маску и сохраняйте дистанцию. И помогите соседу. Скажите, объясните им, что нельзя, уже в городе вирус. Это вирус, это не мы придумали, это не правительство придумало. Она пришла к нам извне. Но мы должны работать, мы должны защититься от вируса. Поэтому я вас еще раз прошу, не выходите из дома не по надобности, не ходите в рынки. Если вам нужна какая-то помощь, может, обратитесь к нашим муниципальным служащим, квартальным. Но я вас очень прошу, ограничение вашей передвижения и вашей деятельности. Если кто-нибудь еще не слышит, мы в эту субботу, воскресенье закрываем все муниципальный транспорт, таксомоторные парки. Каждый понедельник мы закрываем рынки, кроме Дордоя. Но сейчас мы рынком Дордоя работаем. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. Не выходите, пожалуйста, еще раз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаардык мэриясынын аппаратынын жетекчиси Балбак Төлөбаев мырза маалымат берди. Түзөбүнү сиздер ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook'tan Кыргыз өкмөтү, социальный правительство 1-радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.